Саламатсыңарбы достор? Бүгүн сиздер менен жашыл жерсемикчти кантип даярдайбыз ошол темада сөз кылмакчыбыз. Мен ушул жерсемикчти кантип жасайм, ошол тууралуу сиздерге толугу менен айтып берем. Интернетте бул тууралуу эң көптөгөн маалыматтар бар. Келгиле анда баштайлы. Бүгүн бизге керектелүүчү каражаттар бул эң биринчиден жаңы чабылган чөп. Аны майдалап туурап алдык кайчы менен. Андан сырткары бир тутам кургак чөп. Момундай жашылчалардын мüşөгү, картошкөнүн. Желим чака же болбосо сыр чака, лимон кислотасы, салафан пакет, анан 100 граммдай сахар керек. Эң биринчи биз ушул огороттон чөп чаап келебиз. Чөп ар кандай болушу мүмкүн. Азыр биздин чөпүбүз курамында чалкан, уйбеде, кыйгак чөп, какым ушундай чөптөр бар. Силердин огороддо кандай чөп болсо ошол чөптөрдүн баарын эле пайдалана берсеңер болот. Главный сөңгөгү кургап кеткен жана ураган, зелек сыяктанган гербицидтер чачылбаган чөп керек. Дары чачылган чөп жарабайт. Мына чөптү чаап келип, аны колдон келсе майдалап туурайбыз. Анткени бул андан ары жерсемикчти иштетүүгө оңой болот. Чөптөрдү тамыры менен болсо анча мынча топурак аралашып кетсе эчтеке болбойт, кайра жакшы болот. Анткени топуракта пайдалуу микроорганизмдер, бактериялар бар. Сиздерге түшүнүктүү болсун деп биз азыр 10 литр жасайбыз. Чаканын 3төн 2сине жашыл массаны салабыз да суу куябыз. Суу хлорлонгон болбошу керек. Арыктагы сууну алабыз. Болбосо хлорлонгон суу болсо 1 сутканы тундуруп коюшубуз керек, же болбосо кайнатып анан муздатышыбыз керек. Сууну өтө толтура куйбай 3-4 сантиметр чаканын кырына жеткирбей куябыз. Себеби ачканда ташып кетпеш үчүн. Тууралган чөптү биз картошканын мүшөгүнө салабыз. Же болбосо сетка мүшөк, любой эле ушундай сетка мүшөк жарай берет. Кийин муну чыпкалап отурбаш үчүн. Мына минтип мүшөккө салып алдык. Мүшөккө салдык жана ошондой эле кургак чөптү да салдык. Эми ушул мүшөктү биз пайдалана турган чакага салабыз. Бул ушул 70%-ин ээлеп туруш керек негизи. Мына чакабызга салдык. Негизи 12 литрлик чака. Кургак чөбү баары аралаш. Анан ушуга эле 100 граммдай сахар салабыз. Эмне себептен? Себеби ушу пайда болгон бактерияларга жакшы азык зат болуп берет. Андан кийин где-то 10-15 грамм лимон кислотасын салабыз. Көз өлчөм менен эле 1 чай кашык. Бул болсо азоттун учуп кетпеш үчүн азот менен бул байланышат да азотту абага учуруп кетпей раствордун ичинде кармап турат. Мына андан кийин сууну куябыз. Суубузду өтө толтура куйбашыбыз керек. 3-4 сантиметр жеткирбей коябыз. Мына даяр болду. Буюрса жакшы. Мына көрдүңүздөрбү? Кырына бир 3-4 сантиметрдей чыкпай турат. Анан чөптү ары бери басып койсок болот. Тиги бир жума 5 күндөн 1 жумага чейин бул ачыш керек.
Сахар менен лимонный кислота өзү эле эрийт. Лимонный кислота болбосо айрандын сары суусун куйсак болот. Алда кислоталуу кычкыл чөйрөнү пайда кылат да азоттун учуп кетпешине жакшы шарт түзөт. Мына эми мындан кийин үстүн салафан менен жабабыз. Салафанды кийгизебиз. Салафанды кийгизебиз дагы. Шпагатчы менен байлап коебуз. Себеби азыр ушул тапта бизге эң керектүү азотубуз учуп кетпеш үчүн. Анан бир жумадан кийин муну кандай пайдаланабыз? Муну пайдалануунун эки түрү бар. Жалбыракка чачсак болот жана тамыр аркылуу жерге коюп тамырын чыңдасак болот. Эгер жерибиз көп, өсүмдүгүбүз көп жерде боло турган болсо, бул жалбырак аркылуу чачып азыктандырганыбыз жакшы. Себеби экономдуу болуп эсептелинет. Анткени 1 литр аралашмага, настойго 20 литр суу куябыз. Ал эми жерге түбүнө куябыз десек, 1 литр даяр растворго 10 литр суу куюп аралаштырып туруп, анан тамыр аркылуу берсек болот. Муну баардык өсүмдүктөргө пайдалана беребиз. Биринчи азыктандыруу жашылчалар чыккандан 2 жумадан кийин же жалбырагы толук ачылган маалда беребиз. Ал эми экинчи азыктандырууну болсо 3 жумадан кийин беребиз. Эгерде экинчи азыктандыруу кечирээк болуп, июнь айынын ортосунан өтүп кетсе, анда биз бул жерсемикчти башкачараак жасайбыз. Башкача айтканда, лимон кислотасын же болбосо сары сууну сывыратканы кошпой, тезден аралаштырып турабыз. Бул маалда бизге азот эмес, фосфор, калий жана башка микро элементтер керек болот. Ошентип биз экинчи азыктандырууга суу, кургак чөп, жашыл чөп жана шекер эле кошобуз. 5-7 күн ачытабыз. Бат-бат аралаштырып турабыз күнүнө 1-2 жолу. Раствор даяр болгон кезде жерге коябыз, же болбосо жалбырак аркылуу азыктандырабыз. Кийин чыпкаланган чөптүн калдыктарын өсүмдүктөрдүн түбүнө салып коебуз. Бул дагы жакшы натыйжа берет. Бирок салганда өсүмдүктүн сабагына тийгизбей салышыбыз керек. Негизи эске салчу нерсе ачытууда эмаль же пластмасс идиштерин пайдаланабыз. Темирге салганга болбойт. Бүгүн биз жашыл жерсемикчти жасоонун бир варианты менен тааныштык. Мен жөн гана өзүм жасап жүргөн ыкма менен тааныштырдым. Кайрадан эфирден кезиккенче саламатта болула демекчибиз. Каналга каттала элек болсоңуздар катталып, коңгуроону басып коюңуздар.